Nasıl çıksın? Sırttan ne söylüşelim? Жо жана кагаздар көрсөтөм деп турасыз. Kağız ben mындай да экен. Мен анын кагазын текшергенге укугум жок. Ооба. Акыркы убакыт акча албай деле калдык да. Бирок биз баягы эме менен эле келе бердик. Эми берет бул мамлекеттик ишкана болуп аткандан кийин акчабызды алабыз деп эле келаттык да. Баягы үмүттөнүп элечи. Анан келип туруп жанагындай иштер болуп кетти. Индустриянын директору да камалып кетти. Андан кийин бул строй ресурстук да камалып кетти. Ошо менен биз туруп эле калдык да бул жерде. Акчаны да ала албай калдык. Азыр кимге кайрылышты да билбей. Силерди чакырганыбыз ушул да. Жапшында. Азыр көрдүңөр да өңүнөрүн. Серый, красный мол. Телефон Сиздер боеп чыккансыздар. Полный боеп чыккан. Муну канча калат? 10 миң калат. Жүрүңүздөр басалычы. Көрөлүчү. Бул жакта эмне өндүрөт? Мисалы могу бетон могу стена барчы. Могу бетон тумба. Бул баары обшивать этилген. Полный. Могу көрдүңөр. Терезелер бар салынган. Стенанын баары. Бул жакта эмне өндүрөт? Жакта жана Бетонда бул жерде жана эме чыгат да. Мисалы сизге суроо. 2 миллион сомдук булар иш кылды дейли. Булар жазып алып келди. Конкрет түрдө сиздерге айтып атат. Мага булар акча берген эмес деп атат. А сиз кантип далилдеп бере аласыз? Что буларга акча берген? Акча берилген эмес деп. Жок, булар айтса, кантип далилдеп бере аласыз? Айта берсин. Алар тиги мисалы үчүн деген эми совесттеринде деле бар эле тиги канча тыйын алган. Бизде мисалы үчүн деген биз заказчик деген же проект бербейт, же тиги смета бербейт, давай жасай берле деген. Алтынбек мырза, мындай да чоң акчачы, кагазга түшпөсөчү, ал бардык адашат, билесиз аны. А бирок ал жерге кол керек, алдым, бердим деген. Андай менде вообще жок. Жетекчилик менен келишим түзүп атканда сиз күбө катары бар белеңиз? Жетекчилерим деген мисалы үчүн балдар келсе сүйлөш дейт мени. Мен сүйлөшөм. Азыр мисалы үчүн деген объекттерге киши жетишпей атат деп туруп келди да частный болду элечи. Сүйлөш дейт, мен сүйлөшөм. Бүттү. А дальше шишет. Алар деген тиги баары билет. Биздин тиги шефтерди, прорабтарды билет баарычы. Алтынбек мырза, мындай суроо да. Место закона, пожалуйста. Азыр көрсөтүп. Сиз жок, сиз кимсиз бул жерде? Мен бул кишинин келинчеги болом. Жок, келинчегиңиз болсо сиз эмнеге бул жака келдиңиз? Задай вопрос, пожалуйста. Кайсы акы менен буну көрүп атасың? Покажи место закона. Мен өзүң айтсаң бияка. Мен биякта жалгызмын азыр. Жок, Алтынбек, айт өзүң менен сура. Кайсы акы менен покажи место в законе, где Жок, келинчегиңизди үйдөн чакырдыңызбы? Кухняда турган жерде. Жок, между прочим, мен мугалиммин. Сен ушунчалык мындай провокация кылып Нет, кызмет Алтынбек, не эткенсиң да. ведись на провокации. Не ведись на провокации. Не надо, зачем? Вы спросите, почему вы думаете? Мен сиз менен сүйлөшпөйм. Мен сиз менен сүйлөшпөйм. Мен киши эмес бекен. Сиз эч кандай тиешеси жок адамсыз. Спроси, Алтынбек, мен сага айтып турайын, пожалуйста. Ооба. Сурачы, кайсы Анда акы азыр мен дагы аялымды чакырайын. Ал да келсин. Алтынбек, не ведись на провокацию. Скажи, кайсы акы менен текшерет? Можно скажи? Сотпай. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке? Жакшы. Көрчү журналист Абай Карабаев. Кара банковский выпискаларың кана? Билбейм аны. Банковский выписка алып чыкпадың эмес белең? Кайка? Баягында. Кайсы банк? Мен айтып жазды, банковский выписка мен көрсөтөм деп атпадым беле? Эмнени? Банктар канча акча алганыңарды? Банктан барып сура, урмат. Сен айт, сен өзүң айтпадың беле? Мындай да, ал Медет байкенин иши. Сен өзүң ошентип айтпадың беле? Урмат. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Эмне боюнча? Бул жакта элдерди азыр наразычылык боюнча иликтөө жүргүзүп атты беле? Азыр ошол боюнча келдим да. Ошого жооп берип кое аласыздарбы деп. Давай, жооп берейин. Негизи эмгек акысы боюнча 20 миллион ала албай атышыптыр да. Ошол боюнча жалпы Жок, 20 миллион эмес, ар кимдин өздөрүнүн кылган жумуштары бар. Кандай болгончу. ошо объем менен иштешкен экен. Биякта ситуация бөлөкчө. Мен буларга жооп берердим, мисалы үчүн билем бул балдардын барынчы. Азыр биздин начальствонун баары камакта. Башка иш боюнча дейт. Биринчи очередь заказчик. Кыргыз индустрия деп жакшы уккан, баарычы билет. Ал биздин заказчик болчу, биз подрядчик. Анан ал деген бул жумушту кыл, тиги жумушту кыл деп атып биз балдарга карыз болуп калганбыз. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Алтынбек. Алтынбек. Бул жакта кызматыңыз кандай? Мен мастер болуп иштейм. Мастер болуп иштейсиз.
Анан ошол 20 миллион деген чынбы? Негизи сизде ошо бербей жүрөт дейт. Жок, именно мен берди дегенчи 20 миллион тияк бияктарын такташ керек. Ар кимиз өзүнүн кылган жумушун билет. И жумуш до конца Такталыптыр да, бул жакта бухгалтердик тиги аудитта жүргүзүлгөн экен. анда жүргөн эмес. Анда эчтеке болгон эмес. Боло элек. Азыр деген мына проверка болот, индустриядачы. 20-сында проверка өтөт, анан заводко келет. Анан көрүнөт кандай экен. А так деген Эмне биздин боюнча проверка болуп атат? Эман деген баары эле билет. Жок, баары билет, бул эл билбейт да. Эл билгенде деген эми эл жаңылыктарды эле эметет да. Жүр бияка келелер. Жок, бул жерден эле айтып бериңиз. Бул жакта бөлмөңүзбү? Бул жак ким болот? Бул пока азыр эч ким жоктон жардамчы болот. Кимдин? Биздин жардамчы. Сиздердин жардамчыңыздар, э? Так, айтып бериңиз, байка. Мына кылынган жумуштар кагазда турат. Көрсөк болобу? Көргөндө деген эми силер исполнительный схеманы түшүнбөйсүңүз да. Түшүнөбүз, түшүндүрүп бериңиз да элге. Мына могу мисалы үчүн бир объекттин кылынган жумуштары. Жок, бул сиз мага кереги жок. Тияка ошо элге тиешелүү жагым. Кандай элерде тиешелүү болгондо элдин кылынган жумуштары бүт көрүнүп турат буякта. Бүт жумуштар турат. Көрүүсү анда документацияны берип койбойсузбу? Документацияны бергенде деген сен түшүнбөйм деп атпайсың. Мына бул жерде деген. Жок, мен түшүнбөйм деген жокмун. Сиз элдердин деп атасыз. Элдер дегенде буларды ушулар боюнча сөз болуп атат да. Булар боюнча сөз болгондо мына булар баары билет эмне жумуштарды кылганынчы. Мисалы үчүн бар жумушту мен сүйлөшүп мен көргөзгөн. Билет баарынчы. Бүт эле прекрасно билүү кандай экен. Азыр просто деген данный момент руководстволор камакта бизге деген мисалы үчүн заказчик деген кыргыз индустрия болгон. Кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы. Кайсы иш боюнча камакта? Ушул иш боюнчабы? Жок. Башка иш боюнчабы? Башка. Бул боюнча бизге деген сиздерге иликтөө арыз жазылган экен, тергөө келдиби? Сурадыбы сизди? Жок, сурабадыбы? Менден эми мисалы үчүн мен кичинекей кишимен эмнени сурайт. Көргөзүп берем. Эмне кылынган жумуштар ар бир жумуштар. Түшүндүрүп бериңизчи. Түшүндүргөндө деген бул жерден Бул жерде бир эле бригада эмес, 6-7 бригада жүрөт да. Ошо 6-7 бригада иштегендер турат. Анан данный момент эч ким жок, руководстводон эч кимиси жок. Анан Жок, эмне салып атасыз? Жок, башкасын көргөзөм. Түшүнчү. Бул тиешеси жокпу? Бүт эле ушундай бүт жумуштар. О, мисалы үчүн бир фасадтын кылынган жумуш. Мына биякта деген көрүнүп турат. Кандай болгон фактически эмне жумуштар кылынганынчы. И анан аягына жазылат кандай материалдар кеткен, эмнелер кеткен. Бул ушунун негизинде акт түзүлөт. Анан акт каякта? Акт түзүлө элек буга. Азыр тиги начальство жок актын деген тиги акттын мен кылчу эмесмин. Мен фактически жумуштарды кылчу. Канча эсеп кеткени боюнча дагы барбы сизде? Андай жок. Неге? Менин да ага деген доступ жок да. Мен жок, сиз мага документти көрсөтүп бериңизчи. Буларга ошол тыйынын бергем деп айтып атасыз да, туурабы? 20 миллион сомду бергем деп айтып атасыз. 20 миллион сом берген жокмун. Ал элек анча эмес, эми тиги өзүрүн билген. Жок, канча буларга канча бердиңиз азыр ошо 8 бригадага? 8 бригадага деген билбейм азыр. Бул жерде деген түшүнүксүз эле 2 бригада. Кандай болгону мен. Жок, сизге конкреттүү суроо берип атам да. Канча сом бердиңиз, ошо документтерди көрсөтүп бере аласызбы? Жок. Менде деген андай вообще информация жок. Мага деген алып келип деген балдарга аванс тарат дейт, мен таратып коем. Кантип далилдеп бересиз? Ал кол коюп бериш керек да, алдым деп. Жок, далилдегенде деген ар кимиси деген өздөрүндө. Менде деген андай неме жок. Мага деген начальник келип туруп, мындай да байке, сиз жетекчи катарычы. Сиз акчаны таратып бер деп сиз колуңузга тыйынды берип атат. Ал жөнөкөй акча эмес, миллиондор да. Бирок сиз ошол акчаны алдыңыз да. Алгандан кийин карап туруңуз. Эми ал чоң жоопкерчилик. Бирок сиз буларга берип атасыз. Бирок ошондо алдым, мен бердим деп эки тараптан эме болуш керек да. Мага деген руководстводон кол коюп бериш керек. Аванс кылып эле бер деп команда берчи. Бөлөк неме жок. Мен мастермин. Же кассир эмес, же бухгалтер эмесмин мен дегенчи. Бул бригадалар канча жылдан бери иштешет? Бул жакта бригадалар деген
1 жыл иштегени бар, 2 жыл иштегени бар. 3 жылда иштеген бар экен. 3 жыл иштегенде деген 22-жылда деген ноябрда башталганда. 22, 23, 24. 2 эле жыл мындай эме кылганда. Атак жыл менен 3 жыл айтылып калат атпайбы? Ал балдардын деле баарын билем, чогуу эле иштеп эле. Бош барак берип коесузбу? Эмнеге муга? Керек болуп атат мага. Бош барак берип коесузбу? Барбы негизи? Сиздердики кайсы жоопкерчилиги шектелген коом? ОСО корпорация стройресурс. Жугаттырган ручка барбы? Строй ресурс? Стройресурс. Стройбы же строй? Строй. Корпорация стройресурс. Так, строй ресурс. Биринчи бухгалтердик аудит жүргүзүлгөн эмес, э? Билбейм аны. Мен бухгалтерский жактан деген эчтеке түшүнүм жок. Мен мастермин. Экинчи, бул боюнча эч кандай документ көрсөтүп бере албайсыз, э? Канча акча бергениңиз боюнча эч кандай далилдерди бере албайсыз. Ал жагынан менде эчтеке жок. Ошо. Аванс катары берип кой деди, болгону берип койдуңуз. Аванс катары берип койду. А сизге акчаны ким берди? Руководитель өзү алып келип берчи. Ким аты? Акматов. Акмат? Акматов Медет. Сизге алып келип колуңузга берет эле, сиз буларга берип коет экенсиз, э? Канча акча берди ана акыркы жолу? Эми аванс катары дегенде миллионбу? Миллион эмес. Эсимде жок. Эсимде жок. Жок, болжол менен канча? Эсимде жок вообще. Эсиңизде жок, Акматов Медет. Сиздин аты жөнүңүз ким эле? Алтынбек, Исмаилов Алтынбек. Бул личный операторуңузбу бул жак? Эми просто өзүм үчүн тартып коюн. Маселе жок ал жакта. Өзүң деле низатына келдиң го. Биз иликтөө менен келдик. Эми Иликтөө менен келгенде Медет. мен деле дегенчи, иликтөө менен келгенде деген. Сөздүк, эме кылбай туруңуз, аны сүйлөшөбүз кийин ал иш боюнча. Акматов Медет сизге берген акча боюнча такыр маалыматыңыз жок, э? Маалыматым жок. Бере албайсыз дагы. Айта албайсыз дагы, Айта э? албайм. Мен айтканын кылам. Сүйлөшөм. Так, бухгалтерский аудит жок, акча берген боюнча далил бере албайсыз, а бул болгонун берип койгонсуз убагында аванстарды. Анан негизинен жалпы канча объект бүтүргөнсүз 8 бригада? Эч кандай 8 бригада эмес, бул жерде деген азыр түшүнбөй атканда 2-3 эле бригадалар. Жалпы 100 бала болгон деп булар айтып атат да. 100 бала болгондо дегенчи, алар деген 100 балага жооп бере албайт да. Өздөрүнүн эле бригадалары бар, мисалы үчүн тиги ошол балдар деле билем. Алган балдар менен деле мен тиги кимише кандай сүйлөшкөнүм вообще мен жок. А негизи Объекттер жетекчилик менен булар келишим түзүп атканда, жетекчилик менен келишим түзүп атканда сиз күбө катары бар белеңиз? Жетекчилерим деген мисалы үчүн балдар келсе сүйлөш дейт мени. Мен сүйлөшөм. Азыр мисалы үчүн деген объекттерге киши жетишпей атат деп туруп келди да частный болуп элечи. Сүйлөш дейт, мен сүйлөшөм. Бүттү. Дальше иштешет. Алар деген тиги баары билет. Биздин тиги шефтерди, прорабтарды билет баарынчы. Алтынбек мырза, мындай суроо да. Эми сиз объем менен иштегенде башында болжол менен канча акчага мындай келишим болгон? Булар менен. Андай акчага келишим болгон эмес. Мен 1 квадрат метр мынчадан деп эле сүйлөш деген да. Келишим болгон эмес, эчтеке Ошол канча 1 квадрат метр канча болду? 1 квадраттын ар биринин өзүнүн баалары бар. Көрсөтүп бере аласыз да? Алдар жок мында. Бүт баарды өткөрүп берген. Кимге? Руководствого. Алар каякта документтер?
өкмөттөрдү билбейм, алар деген мен мисалы үчүн деген сүйлөшүп алып келип берем аларга. Прорабта. Жок, эми 1 квадратты айтып койбойсузбу аны жака? Же квадратта айтканда деген көрүш керек да, андай эсимде жок азыр. Чо, түзүлгөндө айткан деп атасыз. Азыр кайра айта албай атасыз буны. Жо түзүлгөндө деген көрүш керек да. Ал менде ал кагаздар менде азыр деген вообще отсутствует. Мен мисалы үчүн деген только мен фактически кылынган, мисалы үчүн объем кылынгандарды эле мен фактически эсептейм. Кандай кылып деметет, демелер деген менде информация жок. Мисалы сизге суроо. 2 миллион сомдук булар иш кылды дейли. Булар жазып алып келди. Конкреттүү түрдө сиздерге айтып атат. Мага булар акча берген эмес деп атат. А сиз кантип далилдеп бере аласыз, что буларга акча берген? Акча берилген эмес деп. Жок, булар айтса, кантип далилдеп бере аласыз? Айта берсин. Алар тиги мисалы үчүн деген эми совесттеринде деле бар деле тиги канча тыйын алган. Бизде мисалы үчүн деген биз заказчик деген же проект бербейт, же тиги смета бербейт, давай жасай берле деген. Алтынбек мырза, мындай да чоң акчачы, кагазга түшпөсөчү, ал бардык адашат, билесиз аны. А бирок ал жерге кол керек, алдым, бердим деген. Андай менде вообще жок. А жөн эле таратып жүргөнсүз, Вот, мен могу тиги 50 миң сомдон бер дейт балдарга. Таратып койдум, болду. Бухгалтердик ал жүргүзгөн эмес деп сиз маалымат берип атасыз, э? Жок, бухгалтер аны билбейм. Жүргүзгөн Жок, жүргүзгөн эмес деп айтып атпайсызбы? жүргүзгөн жана билбейм. Аны бухгалтер өзү жооп берет. Бухгалтер бар беле? Бухгалтер бар го дейм. Бар го дейм, сиз эми толук айтыңыз да, ким аты бухгалтердин аты жөнү? Айтып коесузбу? Нурила, фамилиясын билбейм. Нурила же. Нурила? Ал өзү каякта? Билбейм аны. Байланыш берип койсоңуз, номерин бересиз. Приходящий. Номерин берсеңиз. Ал жетекчиликтин ордунда кимдер бар? Ал тиги тергөө боюнча убактылуу ИГСке киргизди деп атасыз, э? Эч ким жокпу? Орун басарлары. Орун басарда ал дагы эметип кетпеди. Башка иштер менен камакта. Сотулуп чыккан. Назгандыктар. Назгы бул заводко коноктор келиптир. Иликте журналисттер боюнча анан азыр тиги ролдан да бирөөлөр чакырды го дейм. Бул ким? Эженин ким? Ой, таныш мына. Иликте жагынан го дейм, азыр тиги. Жок, ошо жана айттым, эгерде болсо келип кетпейсиңер бир. Чакырсаңыз. Жок, таныш менен. Ладно, я чалышалам да. Бул бухгалтербу? Ким бул? Эми киммен сүйлөшүп аткандыга чейин неме болуп бересиң эми? Жок, айтып коюңуз да кызматын. Ким бул? Кызматы тене таныш кыз. Каякта иштейт бул кыз? Жөнүндө таанышым. Жаман допрос кылдым го мен. Мындай да, сен тигилер чакырбадың, чогулуп алып көргөзөлү. Мен көргөзгөндө деген тиги кандай экен эме бар. Ошону эл күтүп атат сизденчи. Эл күтүп атканда дегенчи, мен деген официально кылып туруп, комиссия келсин, көргөзүп берейин. Мына кандай экенчи. Бул боюнча, мыйзам боюнча сиз милдеттүү түрдө мага көрсөтүшүңүз керек. Милдеттүү түрдө болгондочу, тиги чакырбадым элдерди. Милдеттүү түрдө буну сурап сизден сураганда деген жүргүзгөнгө. Көргөзбөдүм, турбайбы. Жок, макул. Акчасын көрсөтүп бере албайм деп атасыз, бергендикен. А бүтүрүптүр, макул ошол бүтүргөн ишин көрсөтүп бере аласызбы? Ошону сурап атам сизден. Бүтүргөн ишкен иш. Ошо ар кимиси келсин, балдар. Мен моякты кылгам деп. Мен ошону. Бул жакта турат, жүрүңүз анда. Ошого барып келели. Жок, чыкырып жана тимелерин келсинчи ким? Тиги мага да азыр түшүнүксүз болот жана. Бүт чыкырбадым бирөөлөрдү. Ошо группалар келсин, кандай экен. А мен жакшынака ачып көргөзүп берейин. Жок, жүрүңүз чогуу эле. Азыр келет азыр эшикке келет. Келгенден кийин ошо менен чогуу көргөзгөндөй бар. Мен эчтекеден качпай элем. Жок, жүрбөйсүзбү? Сен келип алып эле мага тиги мындай капуто команда берип атпайсың. Давай четинен баштайлы. Жок, официально ошо сизге айтып атам. Баасын көрсөтүп бере албай атасыз сумманы. Бул жакка барып бүткөн иш боюнча көрөлү деп айтып атам сизге. Көрсөтүп берип коюңузчу деп. Көргөзгөндө деген жана келчү кишилердин келсин, ошол эле көргөзөлү. Балдардын баары эле билет, чогуу эле көргөзөлү. Жапшына. Азыр көрдүңөр да өңдөрүн. Серый, красный мол. Телефон бар. Сиздер боеп чыккансыздар. Полный боеп чыккан. Муну канча квадрат? 10 000 квадрат. Жүрүңүздөр басалычы.
Көрөбүтчү. Бул жакта эмне өндүрөт? Мисалы могу бетон могу стенанын барычы, могу бетон тумба. Бунун баары обшивать этилген. Полный. Могу көрдүңбү? Терезелердин баары салынган. Стенанын баары. Бул жакта эмне өндүрөт? Жакта жана Бетонда бул жерде жана эме чыгат да могу. Бул жер ачык элек болчу биз келгенде. Онун үстүн жаап, бияка кирсең страшный. Буякта бүт станок заброшенный болчу да сөзүн ачыгында. Ушунун үстүн крышасын сиздер- жапканбыз 5 бригада. Оңдоп анан түздөлүп анан кирип атышабы? Ооба да. Ушуга окшогон дагы 4-5 бар да. Мындан кичинерээк, бирок дагы 4-5 бар. Ошондо Биз жалпы салгандар. канча объект бүтүрдүңүздөр? Жалпы му менен 1 19 АТС 21 90 90да кылдык да, почти үстүн жаптык. 14 8 24 лаборатория. лаборатория. Тетиги кимдерди жасаган бар да могу ким? Тендиктерчи. 24-түгү. 24-түн биягында дагы бир ишилип 10 экен да, 10 13. Бул жакта 6 эле объект бүткөн, калганда Толук бүтүп кеткен жок, чын ооба, толук бүтүп кеткен. Толук бүткөндөн ушул АТС ушул алтоо бүтүптүр да, 65 алтоо. Мисалы немеде 100% менде касса деген бар, АТС деген бар. 100% ошол бүттү, бул бүттү. Калган жактары бүтө элек. 19 бүттү. Ошол бүтө элек бүткөндөн кийин анан тыйынды беребиз деп булар айтып атат да, анан ошолорго кандай дейсиздер? Эми мындай да, биз аны толук бүткөндө договор болмос да. Мисалы ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар да. Мисалы крышаны бүттүң, крышаныкын өзүнчө, кырып бүттүң, кырдың өзүнчө бериш керек да. Ошолорду кечиктирип канча ай болду жалпы? 2023-жылы 5 ай. 5 ай. Андан кийин аванс менен алып отуруп, анан кайра мына январдан, мисалы январ немеде, декабрда да алган жокпуз да. Аз-аздан алып келатабыз да, андан кийин уже. 23-төн кийин эле аздан алып келатабыз. 5 ай 6 ай болуп атат. 6 ай болуп атат. Атак могу жерде болгон объектилерди эми булар бүткөндө беребиз деген ал болбойт. Бизге көрсөткөн, мисалы материал алып келсе, эчак ошол акчаны берсе, эчак бүтмөк да бул объектилер. Бүтпөй турат да. Мисалы колдон келген, алып келген материалдарын полный бүтүрдүк биз. Айткан немелерин бүтүрдүк. Бүтүрүп бердиңиздер. Ооба. Бүтүрүп бердик. Азыр ошол менен акча маселесине келгенде такалып мына андан бери 6 ай болду. Ошондо канча бригадага иштедиңиздер? Где-то бул ушул заводдун ичинде где-то 12-13 бригада деп атышат, общий. 13 бригада. Эми 3 эле бригада иштеген деди да. Калганы основной көпчүлүгү майда чүйдө бригадалар кетип калды. Калгандарыбыздын Акча ошо. ала албай кеттиби же? Эми алардыкы деле ал элек деле бар болуш керек. Ал элек деле. Анан жалпы иштеген адамдар канча болду эсеп менен? Эсеп менен 8 бригаданын. бир 100дөй болду го дейм. 100 адамдай. Эми бир бригадада мисалы 60 бала, бир бригадада 4 бала, бир бригадада 10дөй, 20дай. Ушундай болуп көбөйүп азайып атты да. Анан эми төмөндөгү шартка макулсуздарбы же каршысыздарбы? Кандай Иш шартка? бүткөндөн кийин деп айтып атышат. Жок, башында андай сөз болгон эмес да. Иш бүткөндөн кийин деп андай сөз болгон эмес. Башында келдик, ишти бүтүрдүк, акчаңарды аласыңар деген да. Башында ошондой болуп атты, бирок бир аз задержка болуп атты башында. Аягында уже ушул күнгө жеттик да. Аягында созуп отуруп, мисалы үчүн ала келсек 2022-жылдан да статагыбыз бар да. Ошо бир объемду бүткөнбүз, ошондон акча албай калганбыз да. Ошондон созулуп келатып, мына ушулга жетип калдык да. Эми мындан кийинки кадамдар боюнча сиздер ушулга чейин Ленин районунун прокуратурасына жаздык деп атасыздар да. Жооп келдиби? 3 жума өтүп. 3 жума өттү, жооп келген жок эч кандай. Прокуратурадан Эч кандай жооп келген жок. Барып ал жерде билип аттык. Акыркысы немеде сураштыргыла деп эле койду, каяка барып ишилип. Жазган боюнча ошол эмебиз жок да. Жыйынтык жок. Калган баары чатышат эле. Биз уже кайрыла турган жерибиз да жок калды да анан. Анан жалпы бул жакта 13 объект болсо калганы бүтө элек экен да, ал ошол иш токтоп калды деп атат да. Ошо жетекчилик убактылуу кармоочу жайга киргизилгенден кийин деп атат. Ошол боюнча кандай бир эме билсеңиз. Ошондой болдубу негизи? Жетекчилик кирип кетти, ооба, чындыгында кирип кетти. Иш токтоду. Иш токтоду. Токтогондо канча 5 ай болуп калдыбы? 6 ай болду токтогондо. Ага чейин убакыт берип келдиңиздер, э? Ага чейин ошо кичине аванс менен иштеп, ошо болгон жумуштарын бүтүрүп келдик да ушул убакка чейин. Аванс канча берип атты болжол? Болжол менен ар кандай 5.000 сом берет, 10.000 сом болот, 20.000 сом берет. Эми
Анын баарын жазып аттыңыздарбы? Канча алып ооба анын баары жазылуу, бизде да жазылуу, өзүндө да жазылуу. Мына декабрда жазылуу жок экен да ошол сурманын. өзүндө бар, жакшы бар. Полный бар. Акыркы немесинде ошо декабрда мисалы анча мынча балдар мисалы мен кредит алып жаңы жылга балдарга акча керек болуп, кредит алып мен балдарга акча тараттым. Азыр мына проценти менен мен өзүм ай сайын төлөп атам. Анан Канча алдыңыз? 300. 300 миң. Ооба. 300 миң алып ошо балдарга бөлүп бердим. Балдар деле билет. Балдарга айттым, бияктан тийбей калды. Момундай кылып кредит алып турайын. Анан жабабыз, бияктан январда берип калса берип коебуз деген ой менен алганбыз. Ошо менен бербей калды. Тигилер болсо тияка кирип кетти. Ошо менен неме болуп турат да. Ал башка иш боюнча киргизди деп атышат, Ооба, башка жумушту болчу. Алдамчылык факты боюнча прокуратура эми иш жүргүзөбүз деп атышабы? Эмне деди сиздерге? Эми ошо заявление жазгыла, анан 10 күндүн ичинде каралат деп айткан. Анан ошо аяк бери ошо 3 жума болду жазганыбызга. Анан кандай болуп чечилет, эмне болот, аны пока айта албайбыз. Пока эч ким эчтеке деп айта элек. А бирок булардын айтканы боюнча эми бүткөндө беребиз дегени болбойт. Ал ушул убакка чейин күттүк, эми до конца мисалы дагы деле азыр акча мына ушул убакка чейинки акчасын мисалы расчет кылып берсе, дальше бүтүргүлө десе, мисалы биз качпайбыз, бүтүрүп да беребиз. Эми акчаңыздарды 20 миллионго чукуло тыйын болду деп жатышат да. Жалпы 8 бригаданыкы, 100 бала болуп калабы? 8 бригадабы, 12 бригадабы, эми бул канча суммасы кимдики, ар кандай точно билбейбиз, бирок аны общий бирде бир 12 бригада бар болчу негизи. Сиздерде ошол аванс берип жатканда төмөндөкүдөй сөз болдубу? Өкмөттөн бөлүнгөн акчалар боюнча сиздерге маалымат берилдиби? Берилбедиби? Жок, ал убакта берилген жок. Бизге 1 миллион түшүптүр деп анан кийин гидети мисалы 1 миллион бөлүнсө гидети 700 миң, 800 миңге материалга деп калган ошо аванс деп ошондой кылып бөлүп берип атканын билебиз. Анан канча которулган, кандай алган аларды биз билбейбиз. Акча жагын биз Так ишиңиздер жок. аралашпайбыз. Билбейбиз. Биз строительдербиз. Мына ушул жерде 2-3 жылдан бери иштеп жүргөн базарыбыз. Анан айлыгыбызды мына 2-3 айдан бери неме канча болуп кетти? 1 жылдан бери жок. Акча бердик. Бул боюнча коргоо органдарына кайрылгансыздарбы? Ленинский прокуратурага жазганбыз арыз. Канча болуп кетти? 20 миңден ашып кетти? Ал уже ал жакта териштирүү иштери жүрүп аткан экен да. Ал жактан же бар же жок. Эми жок. Же маған сиздерди чакырып териштирүү иштерин жүргүзөт да. Жок. Ал арыз жазсаңар, ал сөзсүз түрдө териштирүү иштери жүрөт. Иним кетсеңиз, башында бизге ошо прокуратурадан мындай жооп берген. 10 күндө максимум 10 күндө каралат деп айткан. Сиздерди чакырат деп. Мына 21-22 башы 3 жумада өтүп кетти. Ал жактан же бар же жок. Жооп жок. Ошондой. Анан мындай да кечирип коесуз. Эми сиз орган председатель болуп атпайсызбы? Арасында мына бүт бригадирлер балдар булар. Кредит алып өзүнүн иштеген балдардан карыз кутулуп жүрүшөт балдар кыйналып. 6 айдан бери буларга биз келе берип сөзүбүз бүттү. Жалдырап алдына келе берипчи. Айланайын берип койгола кетип койгола деп жүрөбүз. Анан жанагы каласаңыздар голосовойлор бар булардын мына жерде отурган бизге жооп берген. Таптакыр айлыгыңыздарды берилет, айлыгыңыздарды алып. Жок, айлыгыңыз берилет. Билген намазыңарды окугула калган жерге. Мисалы үчүн мен иштегеним 2 жыл болду ушул жерге иштегеним. Мурдагы жыл августта иштеп келгем. Ошондон бери айлык берилет. Жок, эми майда чүйдө аванс берип жүрөт. Эч кандай жок да. Абасында мына жигиттер булардын бригадасы 3 жылдан бери иштеп жүргөн бар. Бул жакта бастыр жетекчилик бар экен. Айлык алып аттык, бирок биз объемный жумуштарды кылып аттык. Акыркысынан албай калдыңар, Мына мисалы үчүн бул бригада чоктогонда канча 3 миллион беле аласыңар. Урматтуу тергөөчү, бул жакта мастер күтүп атты эле да, жүрүп, чогуу кирип, ошондо улантпайбыз. Жана Исмаилов келген экен? Ооба, жүрүңүздөр. Чыкса чыксын, бери сыртка эле чыксын, сырттан сыртка чыксын. Ал эмне чыкпайм деп атабы? Жок, чыкпайм эмес. Ал жерде маалыматтарды мен көрдүм. Далил катары мен сизге видеода көрсөтөйүн, жүрүңүздөр. Мына Сыртка чыкам десе чыксын, сырттан эле сүйлөшөлү. Жок, жана кагаздарын көрсөтөм деп турат. Кагаздар мен мындай да экен. Мен анын кагазын текшергенге укугум жок. Ооба. Мен тергөөчүм бул жерде. Мага арыз менен кайрылса ошонун негизинде текшерем. Сизге Азыр бул жерде Ленинский ровдодасызбы? Ленинский ровдодабыз. Же УВДдасыңарбы? Ленинский ровдодан келдик. Бизде прокуратурада айтып атат кеткен депчи. Анда прокуратура азыр териштирүү иштерин жүргүзүп атат да байке. Жок, ошон Бул деген частный предприятие, буга биз частный предприятие эмес, мамлекеттики.
Жок, мамлекеттик болсо деле предприятие да. Буга биздин укугубуз жок. Через прокуратура биз ишти карайбыз. Азыр бул жерден силер Сиз макул, сиз кеңеш бериңизчи, кандай кылсак болот? арыз менен кайрылга Арыз- турбайсыздар. арыз Ошол кайрылга. арыздын негизинде прокуратурага балким сурасаңыздар болот. Эмне болду? Жообун бересиздерби? Алар балким роудуга берди же өздөрү карап атат. Мен билбейм дагы арыз кандай болгонун. Жалпы 2023-төн баштап иштеп атасызбы сиз? 2022-ден баштап иштеп баштадык. 22-ден баштап. 22 декабрда келгенбиз. Бул жерде ушул могу көрүнүп турган зданиянын үстүн жапканбыз. 2022 жаап, ошондон уланып эле иштер кетип баштады. Биздин артыбызда бир 10-20 малдар бар. Башында акча берилип баштады. Берилип аванс алып жүрдүк. Кийин жумуштар көбөйгөн сайын биринчи кылган жумушубуздан аз-аздан аванстар калып отурду. Ошентип уланып отуруп бир топ жумуштарды кылдык да, андан кийин көргөзсөңөр көргөзүп да беребиз. Акыркы убакыт акча албай деле калдык да. Бирок биз баягы эме менен эле келе бердик. Эми берет бул мамлекеттик ишкана болуп аткандан кийин акчабызды алабыз деп эле келаттык да. Баягы үмүттөнүп элечи. Анан келип туруп жанагындай иштер болуп кетти. Индустриянын директору да камалып кетти. Андан кийин бул строй ресурстук да камалып кетти. Ошо менен биз туруп эле калдык да бул жерде. Акчаны да ала албай калдык. Азыр кимге кайрылышты да билбей. Силерди чакырганыбыз ушул да. Эми кино тарталды келген урмат. Жөнтүк тартып атат. Мындай да, мындай алалы. Жок, андай кылбайбыз. Жок, суроолор бар. Жок, суроолор болгондочу. Сен эми допросто турасың ба? Давай мындай алалы, урмат. Укуктуу органдар келсин, мен жооп берейин. Жүрүңүз анда сизге. Келди. Келгенде дегенчи, алар официально келсин мага. Мына мондай сага иш козголду. Мондай болду депчи. Мен мисалы үчүн дегенде иштеп атам жерде. Өзүңүздөр туура түшүңөр. Эмне деп жооп берейин урмат ана. Мен ответим ошол. Токтоп туруңуз. Мен сизге Эмне конкрет бе? токтоп Жок. туруңуз. Токтоп туруңуз. Конкрет туруңуз. Сөз коштуруңуз. Сөз коштургандачы, давай мындай алалы. Сиз айтып атасыз. Мына силер баарыңар прекрасно билесиңер, саламат. Мен азыр кандай ситуациядамын азырчы. Жалгызмын. Руководствонун баары камакта. А мен кыскачалап жооп берерим мына, силердин жумуштар, мына могу мен тиги айткан командадан кылчумун. Урмат. Прекрасно билесиңер да, саламат. Кандай неме болгонун, мисалы үчүн тиктеме тиги Расул. Билесиңер да. Мен жооп бере турганым кыскача. Мен биякта мастермин. Мага команда берет, сүйлөш деп. Мен сүйлөшөм. Мына тиги балдарга тыйын берип кой дейт, берип коем. Билесиңер да, мен жумушум ошондой. Сүйлө. Болду мен уже. Сиздерге болжол менен канча берген? Аванс катары бердим деп атат да. Канча берген болжол менен? Эми ол немеде ал бригадада жүргөндө азырактан аванс берген. аванс бериле жүрчүк чындыгындачы. Жок, болжол менен канча деп Эми мындайда. Азыр Алтынбек мына маңдайына турат, камерага сүйлөп атабыз биз азыр эми. Мындай. Эми канча 25 январда камалды беле? Ошол шеви камалгандан бери биз адамгерчилик кылып, мына канча убакыт болду келип, баштап Алтынбекке беребиз. Биз бүгүн будан башка каяка барабыз? Рабочий балдар. Бул биздин мастер, действительно. Он с нами договаривался. Ушул киши менен биз баалашат болчук. Ушул кишинин колунан акча алат болчук. Ушул кишинин колунан канча акчасы ошону алабыз биз. Болду, башка неме жок. А бирок Байкенин айтуусу боюнча айтып атат. Мен акчаны берүүчү ганамын, бирок тиги жетекчилик менен сүйлөшкөн квадратын деп атат да. Эч кандай биз менен олар сүйлөшкөн эмеспиз. Токто. Квадратты мен баалашчымын, туурабы? Жумушчан баалашчы. Жумушчумун мен ал мен doğru Жетекчини айтпадыңызбы сен? Жок, токто, сен сөздү бурбаган антип. Мындай да, давай мындай алабыз. Сөздү мындай бурбай Жок, бурбайт. Ошо жооп берип коюңузчу. Жок, так менен эметели да. Сен бурмама айтты. Мына мен шефтерим, мына сүйлөш дейт, туурабы? Расул туурабы? Сүйлөш дейт. Мен 1 квадрат бүт сүйлөшөм. Бүттү. Аванс тарат дейт, таратам. Жумушту көргөз дейт. Эмне экен? Мен жумушум ошондой эле урмат. Жок, ол сен ал жумушуң элдин баары эле билет, сен жумуш. Жок, анан деген мындай да. Кимге барайлы айтпайсыңбы? Кимге барайлы? Да, данный момент руководство. Камекине кое турбайлы Байке. Биз кимге барайлы Алтынбек? Урмат сый менен мындай. Чекип турайын. Биз кимге барайлы айтчы досум? Руководствонун баары камакта. И Прямой заказчигибиз камакта. Жарас Усманович. так. Бизге А деген непосредственно исполнитель ты же, правильно? исполнитель мен болгондо деген. Сенсиң исполнитель. Алардын командасы менен болгон да мен. Команда это твои проблемы. Это твои проблемы Это болгондо. твои проблемы. Зачем ты команду говоришь? Билесиң сен прекрасно. Мен уже билгенде мен уже мындай да жигиттер жооп беришим жооп бердим. жооп бересиң. Мен исполнитель. Айтканын кылчумун. Кана банковский выпискаларың кана? Билбейм аны.
банковский выписка алып чыкпаган эмес белең? Кайка? Баягында. Кайсы банк? Медет жазды банковский выписка менен көрсөтөм деп атпадым беле? Эмнени? Банктар канча акча алганыңарды. Банктан барып сура, урмат. Сен өзүң айтпадың Мындай беле? да, ал Медет банкенин иши. Сен өзүң ошентип айтпадың беле? Урмат. Сен сөздөрүң бүт, бизде бар запистер, Алтынбек. Тиги запистер барбы, как эмес көргөздөр эле, мен эч кандай каршылыгым жок. Мен мына иште деген иштеп бердим. Иштеп атам дагы эле. Биз сен менен балашканбыз, Алтынбек. Менен балашканда деген, силер Акчаны сенин колуңан алчукпу? Акча каяктан келчү экен? Жок, акчаны сенин колуңан алчук. Кандай шартабыз бар, акча каяктан келет? Иә. Сиздер эмне сүйлөшкөнсүздөр? Жок, теңдик. Прекрасно билесиз. Билгенде эмне уже жок, сенин колуңан алчукпу. Бизди деген Шеф, мына угуп тур. Конкреттүү суроо да, аз кечесиз. Бир. Конкреттүү суроо. Бул жерде объемду болжол менен айтып атам. Так цифраны айтыңыз деген жокмун. Болжол менен канча эми эсептешкенсиздер? Бул жакта бригадирлер отурат мына. ар кимисинин өздөрүнүн кылган ар кимисинин өздөрү менен жалпы болжол менен канча? Жок, болжол менен андай болгон эмес. Ар кимдин өзүнүн кылынган, өзүнүн берилген жумуштары бар. Туурабы, Саламат? Ар кимдин өзүнүн кылган жумуштары. Мен жумуштарын сураган жокмун, акчаны сурап атам. Акчаны деген уже кылынып жумуш бүтүп келгенден кийин монча квадрат болду демек. Так авансты канчадан берип аттыңыз? авансты алып келип берген тыйыны мен уже. Жок, алып келип берген тыйын, аны эсептеп берип аттыңыз да. Канчадан берип Эсептеп аттыңыз? бергенде, эсептеген мен ал эсептим барын деген көргөзүп берип байкеге берчүмүн. Калган балдар да өзү эсеп. Конкретно вопрос берип атам. Канча акча берип жүрсүңүз? Акча жагынан, канча акча жагынан кимге канча акча берген мен эсимде жок. Ар кимге өзүңөр билесиңер. Бизде деген азыр деген проект жок, смета жок, жарашмалыш деген. Жок, смета турбайбы? Канча акча келгени? Ал деген сен бөлөк бирдемени көрүп ал эми. Бөлөк бирдеме эмес. Сен бул жакта документ каяка бекитип ийдиңиз? Бекиткен жокмун, турат дейт. Алып келип бериңиз. Сен мындай кылчы. Берсеңиз. Жок, мына мост смета. Ошону көрсөңүздөр. Мына жарашмалыш өзү келип прямой поручение берчи. Моякты кылгыла. Бул жерди кылгыла депчи. Биз сурачубуз, смета. Проект. Жок, ал тиги артыңардан келет, кыла бергенде ура бер деп. Турабыз? Урмат. Азыр мына 20 объектинин 6-осунун эле сметасы бар. И то тиги сметаны 1 жылдан кийин берген. Билесиңер кандай экен. Калган объект сметасы каякта? Сметасын бере элек заказчик. Мен билгендей. Болду ошол эле. Мен тиги Алар силерге команда берет, силер бизге команда берип ана кылып атыптыр. Биз иштештик да. Вот, значит деген аларга вопрос болот, Саламат. Жок, аларга силер кыла бергиле вопрос. Мен тиги Биз силерден кылышыбыз керек. Жок, кыла бергиле, мен силерге деген жооп бере атпайм. Бербейсиңер акча. Алтынбек, мындай айтайын. Заказчик берди. Досум, кечирип кой. Мен сага камеранын алдында досум деп сүйлөйм болсо. Урмат. Мен сени мындай деле досум деп айтайын. Мен угуп тур. Негизи сен менен сүйлөшкөндөн кийин бизчи, чын. Биз сенен сурайбыз Алтынбек. Ошону түшүнбөй койду сен такыр. Түшүнүп атам. Зачем ты туда варишь? Түшүнүп атам. Мен эмне дейин? Мен биякта исполнительный только. Мен айтканын кылам. Ошо исполнитель үчүн жооп берди. Өзүмө жооп берип атам мен. Ошону жооп берди. Мен айтканын кылам. Мен жооп бересиң. Команда берет. Сен аларга валт этип бербейт, ары бери валт. Твои проблемы. Мен биякта эми жооп берди досум. Мына эми жооп жооп берди. бер дегенде прекрасно. Эми жооп берди. Бизге деген жумушубузду Канча эле жана эменде 1 айга кечиккенде канча да азыр мыйзам боюнча, трудовой кодекс боюнча? 25%. мындай кылгыла. Бул жерде деген Айлыктар бар экен. Бирок анда сиздер ооз экили алып жүрдүңүздөрбү? Ооба эле колунан алып болчук. Ооз экили да. Ооба. Никакой ведомости нету. Жок, сиздер жазып албадыңыздарбы? Жок, бизде жазуу бар. Эсептешкен эми. Өзүбүздө бар. Канча алганыбыз өзүбүздө бар да канча. Биз бир тиын акча биз алганда жазган эмеспиз. Будан Канча берип аткан аванс дейт? Бул жерде жумуштар бөлүнүп берилген да бизге объемный жумуштарчы. Аны эми азыр кагаз жүзүндө аны карабаса биз айта албайбыз да мондай депчи. Мисалы үчүн мен 2022-ден бери иштеп атам алтын, ошондон бери биз мисалы үчүн мунун крышасын жаптык, объемный бир жумушта, краскасын краскаладык, экинчи жумуш. Айтыңыз. Ошо 2022-ден бери кылып келген жумушубуз, акчабызды алып келип, аягында ала албай калып атабыз да эменичи. Калган акчабызды ала албай калып атабыз да. Биз бир жумушту баалап туруп эле момча деп туруп эметкен жокпуз. Биз мисалы үчүн 16-цехпи, 16-цехти кылдык, 24-цехтин крышасын жаптым. Мисалы үчүн мен өзүмдү алсамчы, 22-ден бери алып келип туруп, алган жокмун деп айтпайм акча, алып эле аттык. Аягында ошол сүйлөшкөн акчабыздын канча процентин бир 80%-ын албай калдык да, мындай айтканда. эми ага чейинки алган тыйындарыңар деле бар да. Ага чейин алган тыйындарды, ошо объемный жумуштарды баалаган боюнча бир 30%
50%ден алсак мындай калган алган эмеспиз да. Берип деле жарыткан жоксуңар да ачыгын айткандачы. Бөлүп жарыпчы. Ошондой болду да акчаны келип атканда деле. аны деген акча 5 миңден бригадагачы 5 миңден 10 миңден 20 миңден алат деген не деген жакшы ушундук. мындай болчу. Сизге бухгалтер бар экен, акчаңда. Осонуку. Ошон бар бухгалтер. Юрист барбы? Юрист билбейм азыр. Юрист жокпу? Билбейм азыр. Сиз бул жакта мастер болуп иштеп атасыз да. Мен өзүмдүн жумушумдан башкачы эчтекени билбейм. Документация жагынан. Билесиңер улам, туурабы? Бүт мына прораб кылат. Исполнительный директор. Мен фактически жумушту гана көргөздөйт. Сиз эми азыр ошо көргөзгөн боюнча бизди анда айтыңыз мына могу жака барып кайрылалы депчи. Жок, ошондой Сиз биздин как мастер катары сиз ошого айтыңыз мына. Кайрылганда деген мындай да жигиттер. Мен азыр биякта жалгыз болуп атсам, мисалы үчүнчү. Давайте анда чоң кеңешип туруп кайка кайрылалы, мисалы үчүнчү. Мен мисалы үчүн силерге окшогондор эле биякта ишимин да. Ошондой. Билесиңер да прекрасно бар. Чогуу кайрылалы десе буга чейин болбой эле жүргөн. Чоң кайрылганда ошо кайка кайрылалы. Жок. Кайка кайрылалы. Мен мисалы үчүн деген биякта строить жалгыз турсам. Сен жалгыз болсоң эмне бердим деп чыгып кетем. Вот анда деген силер жардам кылышкыла, ар бириңер өзүңөрдүн актыңарды түзгүлө. Кандай биз акт түзүшүбүз керек? Аны мен мына эмне берки эмне болуп отурду? Беркиң айтып атам, камалганың айтып атам. Сергей? Сергейге айтсам деген, пусть сами сдают акты дейт. Качан айтат сен? Ошондо айтып. Мына көрдүңбү? 1 миллиард 500 миллион. 1 миллиард 500 миллион деген вообще мен сен кайсы кагаз окуп алдың мен вообще понятиям жок аны. Ал бардын чыгарып берсеңиз азыр таап берем. Мындай да, давайте жигиттер. Тиешелүү орган менен келгиле. Мына баары турат, кылынган жумуштар баары турат. Пока данный момент жооп бере турган биякта менмин. Тиешелүү органдар өздөрү келип тергөөнү жүргүзүп алат. Жок, тергөө жүргүнчө жооп бериңиз азыр. Мен деген сага деген жооп бере албай турганым болсо деген кантип жооп берем деген. Мен ошону айтып атам. Мен билгенден деген тиешелүү органды алып келгиле. Бир суроого конкреттүү жооп бере албай атасыз. А мен жооп бере алмам, мен акчаны алгам, бергем. Эч нерсе билбейм деп атасыз. Мен билгеним ошол болсо. Жигиттер мен билгеним ошол болсо. Алдым мен вообще понятиям жок аны. Ал бардын чыгарып берсеңиз азыр таап берем. Мындай да, давайте жигиттер. Тиешелүү орган менен келгиле. Мына баары турат, кылынган жумуштар баары турат. Пока данный момент жооп бере турган биякта менмин. Тиешелүү органдар өздөрү келип тергөөнү жүргүзүп алат. Жок, тергөө жүргүнчө жооп бериңиз азыр. Мен деген сага деген жооп бере албай турганым болсо деген кантип жооп берем мен деген. Мен ошону айтып атам. Мен билгенден деген тиешелүү органды алып келгиле. Бир суроого конкреттүү жооп бере албай атасыз. А мен жооп бере алмам, мен акчаны алгам, бергем. Эч нерсе билбейм деп атасыз. Мен билгеним ошол болсо. Жигиттер мен билгеним ошол болсо. Жок, мен сизге элементардуу суроо берип атпаймынбы? Ошол акчаны берип атканыңыз объем менен дедиңиз, да калпыңыз чыгып калды го. Кайсы объем менен? Сиз менен эмес, сиз мен менен сүйлөшкөн деп, сиз жетекчилик менен сүйлөшкөн. Көрсө булар сиз менен сүйлөшкөн турбайбы? Мен менен сүйлөшкөн, бирок деген технадзор бар, прораб бар. Алар прорабтар камакта. Бардыгыбы? Ошондой беле улан. Технадзор бар. Бардыгыбы камакта? Технадзор тут при чём? Ал подтверждение этип берет. Тиги сен экөөбүздүн баабыздыбы? кылынган жумушуңарды. Баа тууралуу сурап атат сен. Баа тууралуу деген сүйлөшкөн баа деген мага деген сүйлөш, мындай да, мага сүйлөш дедиби? Сүйлөштү. Болду ошол эле. Акча жагынан деген руководство өзү чечет. Сен чечип жүрдүң го акчаны баары. Чечкенде деген мага тиги аванс мен таратып атса мен чечкенде. Эмне ошондой айтпайсың анда? Айтканда деген эмне ошондой айтпайсың? Ошо сен берип туруп аттың го. Эмечи? Боло турган эле. Дальше кандай кылабыз ошону айт. Дальше жигиттер. Кандай кылабыз? Канча күтүш керек? Жок, күткөндө эмес. Давайте мындай кылалы да. Жумуштар дегенчи, эгерде жок, 20 миллионун бересизби, бербейсизби? Ошону 20 миллион деген билбейм мен азыр тиги бере аласыңарбы? 20 миллионга пока жооп бере албайм. 20 миллионду беребиз деп айттыңыз го. Жумуш өткөрүп бүткөндөн кийин эми ар биринин орду бар да. Проект келет, смета келет, чыгат да баары дегенчи. А биз анын баары деген эчтеке жок болуп атат азырчы. Алтын. Силер кызыксыңар алтын. Мисалы ушуларга чейин эчтеке болбойт. Ошо 285 миллион алдыкты. Алыпсыңар мисалы. Азырчы. Жок, турсаң. Давай улам мындай. Жок, турсаң алтын. Сен бу жерде туруп деген бригадир болуп туруп 285 миллион алдыңар. Тигинде мындай депчи, тет жактан уккан информацияңар. Давайте мындай кылабыз. Ар ким мен тиги менен силерге кыскача эле жооп берейин жигиттер. Жок. Мен ал жагынан билбейм. Жок. Анда сен ана банктан өткөндө медетек выписка. Немең ошо бар Выписканы деген тиги индустрияда деле бар.
Жок, негизин айтам, мен мындай, менде ал жөнүндө сөз жок. Алтын просто ошондойдо кичинеден бери бир чечиле турган нерсеге келиш керек да алтын. Чечкенде дегенчи мен жалгыз чече албай атпайбы ошондо. Жок, кояк калып коюп атам. Көрө бер. Баш аяк табылып барам. Анан эми азыр актыны түзүш керек, анан өткөрүш керек. Актыны түзүп биздин милдет эмес да өткөрүш. Анда милдет эмес болсо, Саламатчылык. Сиз кимсиз? Иликтөө журналист. Сиз А кимсиз? сиз кайсы акы менен могу азыр текшерип атасыз? Мен акым бар, маалымат Кайсы издеп акыңыз бар? тапканга. Жок, сиздин акыңыз бар. Анда бирдеме бериңиз, кагаз көрсөтүңүз. Жок, кайсы акым жок экен, кайсы ченемдик актында жазылып турат. А какое вы право имеете? Частная организация келип. Мамлекет кагаз- мага рухсат берип атат, мыйзам менен. Покажите это место в законе, пожалуйста. Ооба. Азыр көрсөтүп Сиз жок, сиз кимсиз бул жерде? Мен бул кишинин келинчеги болом. Жок, Вы келинчегиңиз просто- болсо сиз эмнеге бул жака келдиңиз? Задай вопрос, пожалуйста. Кайсы акы менен буну көрүп атасың? Покажи место в мындайда- законе. Мен өзүң айтсаң бияка. мен биякта жалгызмын азыр. Жок, Алтынбек, айт өзүң менен сура. Кайсы акы менен покажи место в законе, где Жок, ты... келинчегиңизди үйдөн чакырдыңызбы? Кухняда турган жерден. Жок, между прочим, мен мугалиммин. Сен ушунчалык мындай провокация кылып Нет, түрмөдө Алтынбек, не эткенсиң да. ведись на провокации, не ведись на провокации. Не надо, зачем? Вы спросите, почему вы думаете... Мен сизден сүйлөшпөйм. Мен сизден сүйлөшпөйм. сижу, мен киши эмес бекен. Сиз эч кандай тиешеси жок адамсыз. Спроси, Алтынбек, мен сага айтып турайын. Пожалуйста, Ооба. сурачы, кайсы Анда азыр акы мен менен- дагы аялымды чакырайын. Алда келсин. Алтынбек, не ведись на провокацию. Скажи, кайсы акы менен текшерет? Можно я сяду, да? Мен анан Кечиресиз, кечиресиз, мен сизге бир мүнөттүк айтып коеюнбу? Биз ушул Алтынбек сиздин жолдошуңуз болобу? Жолдошуңуздун алдында 2 жылдан бери ушул киши менен иштешкен болот. Билем, Строитель. Ооба, мен билем. Биз өтө карапайым эле кишилербиз. Буларды шеби камалгандан бери адамгерчиликке канча барып, мына не даст соврать, сколько мы ему подходили. Документтер бериңиз. Бизден не жардам деп биз даже ему помощь предлагаем. ордуна коебуз. Ооба. Хорошо. Анан эми Вы подождите, не смотрите бумаги, пожалуйста. Кой туруңуз. Кой туруңуз. Алтынбек, айтчы, карабасың кагазды. Бул журналист жигит. Скажи, пожалуйста, не смотри бумаги. Жок, Айт, сен айт, карабат. айттым, болбой Пусть деген. покажет, айт, ошо закондогу местоны көрсөтсүн, где он имеет право, любой частная организация. Подожди, подожди, айт, Алтынбек, сен айт. Мен айттым уже. Айтпайсың, болбойт. Кайсы укугу менен келдиң десек, корочкасын көргөзүп. Корочка болбойт. Покажите место в законе. Мен ана буларга айтып атам, ладно. Айт, покажите место в законе о прессе, где вы можете Мен любой... көрсөтпөйм, өзүңүз окуп алыңыз. Нет, Журналисттик покажите, ишмердүүлүк боюнча пожалуйста. мыйзам. Нет, Өзүңүз окуп покажите. алыңыз. Покажите, Өзүңүз пожалуйста. окуп Я алыңыз. не знаю, покажите, Окуп алыңыз. пожалуйста. Биз неме кылдык? Эме, карындаш. Не трогайте, пожалуйста. Түшүнүп атам. Биздин кайрылышыбыз менен келди, болду. Сиз биздин үйдү салдыңыз беле? Ким? Биякты жасадыңыз. Сиз биздин үйдү салдыңыз беле? Ким? Вы же делали. Мен строили сиздин жилищный дом. үйүңүздү билбейм дагы. Вот. Биякта руководство жокпу, ким акча берчү Вот он, элесиз? мына ушу. Аялыңыз бухгалтербы? Акчаны ким Же берчү юристпи? элесиз? Кимби? Мугалим. Мугалимби? Алтын Мугалим менен болсо берчү мектепке акча. барып, ал Он жактан мектептеги окуучуларга кыйкырбайбы? Алтын Кандай менен ким тиешеси берчү бар? акча? Биз кайдан билебиз? Алтынбек, за меня не Жок, бул заступайся, кийин. не надо. Я сама за себя Я заступаюсь. Алтынбек, Скажи. зачем аралаштырасың? Кайсы? Аралаштырганда деген Мен сен аялымды бирок чакырайынбы? Чакыра бериңиз, Я. Мен аялымды чакырайынбы? Айтыңыз. Чакыра бериңиз. Я Сен пришла... юристсизби? Жок, Алтынбек Алда сен айт. кандай тиешеси бар? Мен сизге Эжең. сүйлөбөйм. Алтынбек, эми мен сага мындайда сүйлөйм. Жок, кандай эжең, кандай тиешеси бар? Алтынбек, не надо за меня заступаться. Презумпция Мен айтайын. невиновности деген билесиз. Буын чыкпай, чыгып кетиңиз. Сиз менен сүйлөшпөйбүз. Чыкпай. Эжеке кечирип коюңузчу. Карындаш кечирип коюңуз. Бизден күчүү болсоңуз керек. Алтынбек менен Жаманбын жакшыбы 2 жыл ушул жерде иштештик. Жаманбын биз буну дагы эле жамандап аткан жерибиз жок. Биз өзүбүздү немебизди требовать этип турабыз. Эмгегибизди. Ушуну айланайын убагында берип койчу деп. Мына жаңы жылдан бери адамгерчиликте жүрөбүз. 2 күн биринде келебиз. Алтынбек не болду, чечирип атабы? Күткүлө балдар дейт. Эми отурсаң. Алтынбек отурчу. Сен азыр сен бел деп эч ким айтып аткан жери жок го. Сен уксаң сөздү биринчи. Мына 6 айдан бери чуркап жүрөбүз. Күнүгө келебиз бу жерге. Башында мындай болгон. Мен келгенде, ушул жерге келгенде, биринчи ушул киши менен мени сүйлөштүрүшкөн, кездештиришкен. Мисалы үчүн мени. мени сүйлөштүрсөңчү. Отурсаң. Сүйлөшөм да. Отурсаң. Мен должность ошол. Ооба, хорошо. Токто. Очень хороший должность. Вот сейчас за это ответишь. Бул должность ушу көрдүңүзбү? Биз менен айлыкты ушул чеччү. Мисалы үчүн квадратын канчадан кыласыңар деп ушул бүт ушул чеч, Алтынбек чеччү. Гимдин указы менен чеччү. Жок, сиз чоң эле кишисиз. Указын мен билбейм. Билбесеңиз мен сизге айтып берейин. Мен сизге айтып берейин. Сиз Кой туруңуз. Мен сизге любой жерде мен деле гос мекемеде иштейм. Сен не келинчеги аралаштырып атасың? Ушуга чейин жетип калдың. Сен переживать этип келди да. Мен Анда мен дагы келинчегимди чакырам, сен бетиңди тутуп алат кадимкидей элечи. Бет тутка. Бетиңди тутуп алат кадимкидей. Ужас. Ошо вот мен эч ким бетин тута элек. Чакырайлы ошого.
Чакырыңыз, чакырыңыз. Бетти тышып отурабы, чакырыңыз. Түшүндүм, ушул зачем Мен бетимди эч ким бетимди тырткан жокмун. Свидетельство о браке. Атыңыз ким? Алмагүл Ажыбекова, Алмагүл Солтубековна. Дальше кирбеңиз, только свидетельство о браке көрүңүз. Жок, ошол. Ой, байке, чакырыңызчы, бетиңиз тытсын. Мен Сиз эмнеге аралашып? Сизди вообще кешемиз жок. Конечно, менин сөзүм жакпай калдыбы сизге? Эмнеге айыл кишини аралаштырып? Менин сөзүм жакпай калдыбы сизге? Жок, жок сиз. Жок, аялыңызды эмнеге чакырасыз байке эми? Мен чакырган жок. Эмнеге аралаштырып атасыз? Айтыңызчы эми. Мен чакырган жокмун. Уятта эми аял кишинен мектепте сабак өтүп аткан жериңизге чакырып атабы эже? Сабак жок азыр. Жок, сабак мектепте иштейт, мугалимде отат. Сабак жок азыр. Каякта иштейсиз? Азыр сабак жок, сейчас лето. Түшүнүп атасызбы? Мектепте иштейм, азыр жай. Азыр үйдө болчуңуз да кухняда тамак биширип турабы? Жок, мы- Ошол жактан чуркап келдиңизби? Мы как учителя еще работаем, мы до отпуска будем чуть работать. Балдар жок. Хорошо. Жок, чакыра бергиле, пожалуйста, ради бога. Ради бога, Законду айтып атасыңар да. чакыра бергиле, ради бога. Мен эч ким бетин тыткан жокмун, пожалуйста. Байке, сиз бүтүргөн объекттер боюнча айтсаңыз. Мен bunun крышасын жапканмын. Стенасын башка балдар обшивать Жалпы канча этишти. квадрат? Где-то Болжол менен. 2000ден ашыкка. 2000ден ашык квадратты жапкансыздар, Ооба, биз жапканбыз. Анан ичинде азыр оборудование бар. Бияк жабып кире албайт экенбиз да. Ушун крышасы полный ушундай эски здание болчу да. Мынандай буяк көрсөң, мындан да жаман зданиядар болчу. Анан могу жерде бир здание бар болчу. Муну да тазалаганбыз, бирок кийин бузуп ичти. Могу жерде бир здание бар болчу, мына турбайбы? Ордо. Ошо менен неме болуп кетти. Кийин бузуп салышты, бул жарабайт экен деши. Бул жакта 1958 дейт. Бул жакчы. Советтер Союзунан калгандар окшойт. Бүт эле ошондой. Бүт эле ошондой эски здание. Өкмөттөн бирок аябай чоң акчалар бөлүнүптүр чынында. Бөлүнгөн, караган. Мурун лаборатория болгон окшойт. Мунун үстүн жаптык. Ичин демонтаж кылып, могу терезелери коюлуп, гипсокордон немелери башталган. Буда үстүн жаап, айнектердин терезелерин коюпсуздар, э? Тазаланды, демонтаж немелер. Үстү канча квадрат метр? Где-то 1,5 квадрат бар, э? Ооба, 1,5 это минимум. Анан дальше ички отделка немелерин Расул. Сиз кылгансызбы? Бұл лабораторияның için полный демонтажын гипсокардон жасағанбыз да екінші этаждың. Бірінші этаждың үстін барын екінші этаждың біз жасағанбыз, бұл да кем көрмек бияғы. Демонтаж полный, бұл için мусорға толған. Ешкер бүт эски бойынша тұрғанда. Коюлуп элек айнектер дагы бар экен. Айнектерді башқа балдар болған. Екінші этажға чалып. Булар сиздер жабыштырып чыктыңыздарбы? Гипсокардондан бар біз жабыстырғанбыз. Бүт бұл жерде перегородкалар немелер бар болчу да. Ошон перегородкалардын демонтажын, эшиктери де полный біз менин балдарым алып. Ошол гипсокардонду біз жаздык. Объект нече? Туштагы. Бул башка бул. Нар жакта. Анар деген немеге карайт. Чайханага. Рұқсат па? Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке? Жақсы. 400 журналист абай Қарабаев. Суроо менен келдик эле атайын. Келиңиздер. Урматтуу прокурор Мамуров Алайбек Өмүрзакович. Алайбек Өмүрзакович, биз өтүнүч арыз кат менен келдик эле да. Азыр маселе Кыргыз индустрия Лев Толстойдогу Ленин завод бар го. Ошонун ичиндеги жумушчулар 20 миллион акчасын өздөрүнүн эмгек акысын ала албай жатышыптыр да. Анан сиздерге арыз түшкөн экен. Бирок 14 күндөн 3 жума өтүптүр.
жооп бербепсиздер да. Анан ошол боюнча кандай иштер болуп атат? Анан ошол алдамчылык фактысы боюнча кандай болот? Ошол боюнча бир жооп берип каласыздарбы? Эми бизде чындыгында арыздаттан аябай эле көп да. Бул жөнүндө мында азыр эсимде жок экен. Азыр тактайлы. Хорошо. Мен тийиштүү кызматкерлерди чакырайын. Ага чейин мен өчүрүп турсам тактаган айланып. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, Мамуров Алайбек Өмүрзакович агабыздын азыр Ленин районунун, Бишкек шаарынын Ленин районунун прокурорунун иш бөлмөсүндөбүз. Аз агабызга ошол Кыргыз индустрия ишканасынын жалпы 20 миллиондой ошол аласасы бар, ошондой айлык акысын ала албай жаткан жарандардын кайрылуусу боюнча келдик. Албетте азыр арызды берип, андан кийин буюрса толук жоопту сиздер менен чогуу келип алабыз. Бизден алыстабай туруңуздар.